ошол боюнча буга кандай чечим чыгат? Мисалы Көкбөр Федерациясы ошол боюнча аларды көбүрөөк көкбөрдөн четтетүүгө мүмкүнчүлүгү барбы? Ушул жакында. Бул эреже бузуулар боюнча мындай болду да. Азыр 5-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын Казакстандын ички көкпар федерациясы өткөрдү. Ал эми көкбөрү дисциплинасын Кыргызстандын ички көкбөр федерациясы өткөрдү. Негизи максатка ылайык ал эки оюнду тең бүткүл дүйнөлүк көкпар ассоциациясы өткөрүш керек болчу көкпарды. Ал эми көкбөрүнү эл аралык көкбөрү ассоциациясы өткөрүш керек болчу. Булар эми ошо өткөргөндө өзлөрүнүн албетте бул оюндарга баа бере турган комиссиялары болмок, баардык талаптар боюнча көп иш-чаралар болмок. Бирок тилекке каршы биз эки ички федерациялар өткөргөндөн кийин эч кандай бир жазаны берүү менин оюмча азыр юридикалык жактан мүмкүн эмес. Бирок 4G камтуу боюнча Кыргызстандын лидеринен чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200дөн ашуун телеканал. Этно Медиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой О тиркемесинен же Остор дүкөндөрүнүн акысыз есим. Баарына чексиз. Мен оюндун астында мына президентибиз турат, биз калыстарга айттык. Башкалар кылган нерсени кылбагыла. Себеп дегенде ушундай болуп калды. Көкпар оюнун Казакстан тарапы калыстык кыла турган болуп калды оюнунда, көкбөрүн оюнунда Кыргызстан тарапы калыстык кыла турган болуп калды. Бул башынан эле ошондой болгон. Анан биз калыстарга айттык, кандай болбосун жогорку деңгээлде калыстык кыласың. Себеп дегенде ар бир калыс, ар бир оюнчу бул жакта мамлекеттин аброю, мамлекеттин жүзү, мамлекетке шек келтирбестен ар бириңер өзүңөр ишиңер тагат кыла деген биз аларга тапшырма бергенбиз. Калыс мындайча айтканда Казакстан тарапка 60% тартып калыстык кылды. Биздин калыс. Биз ага оюн бүткөндө мен айттым, ай Нургазы, эмне кылдың десем айтат Нургазы. Байке баарына ошондой кылдым, себеби оюнду таштап кетип калбасын дедим. Туркиядагыдай кылып оюн бүтүппөй таштап кетип калбасын дедим. Ошон үчүн алардын чапканына, сөккөнүнө дагы, жана тизгинден караган баардыгына мен көз жумдум деп. Этегинде дагы көрдүңөр, баягы кол көтөрүү болду. Мунун баардыгы эми мындай да биз көкпар тармагындагылардан дагы биз ал жакта дагы Казакстандын жаппай көкпар бар, салттуу. Ал жердеги адамдарды да буга аралаштырыш керекпиз. Ал жерде дагы миңдеген ат баккандар, миңдеген ошол балбанды тарбиялаган таза адамдар бар. Алардын да буга тиешеси жок. Буга болгондо бир 100, балким ашып барса 1000 адамдын гана себебинен ушундай нерсе болду. Бирок биздин тарбиялуу улакчыларыбыз, тарбиялуу калыстарыбыз, тарбиялуу жетекчилер эки элдин ынтымагы, эки мамлекеттин достугу деп көп нерсе көз жумуп, себеп деген майдаланыш бизге, биздин көкүрөгүбүзгө, табиятыбызга жол бербейт эле, жогорку деңгээлде турганга баарын аракет кылдык. Саламатсыздарбы. Тилек айтайлык, ОТ телеканалынан мүмкүн болсо президентке берсек суроону. Негизи эле азыр ушул маселе болуп атпайбы? Жанагы көкпары, анан көкбөрүн албетте бул казактар менен кыргыздар ойнойт. Анан эки оюнда тегиндаки көрдүк, 5-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюнда калыстар казак тарап, анан көкбөрдө кыргыз тарап болду. Эми бул баягы дүйнөлүк аренага чыккандан кийин ушул эки федерация сүйлөшүп мындай башка жактын калысын даярдаса болбойт беле? Же болбосо келечекте ушуну пландаштырып жатасыздарбы? Рахмат. Биз мындай айтканда анын баарын эске алдык. Эми ал жакта Кыргызстандан, Казакстандан эле эмес, бөлөк мамлекеттердин калыстары болгон. Өзбек тараптан, Россиядан, Монголиядан калыстар келишкен. Эми финалдык беттеште өзүңүздөр көргөндөй көкпарды казактар калыстык кылып, көкбөрүнү кыргыздар калыстык кылгандан демек мындай айтканда практика бул өтө чоң беттеш болгондон кийин көп калыс бүгүнкү күндө бөлөк мамлекеттердин калыстары мындай финалдык беттеште өткөрүүгө даяр эмес да. Мен азыр кошумчалап сөздүн башында айтылып айтты, ошолор боюнча айтып коеюн. Урматтуу Насалык Маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, биз ошол көкпар федерациясы менен 2 жылдын ичинде көптөгөн жолугушууларды өткөрдүк. Биз жолугушууларды
бир эле Кыргызстан Бишкектен эмес, Астанадан, Алматыдан жана Түркиядан да жолугушуулар болду. Биз эки федерациянын ортосунда көптөгөн ой иш пландар бар. Биз ошого ылайык биз Көкпар Федерациясын мүнөлүү деп эсептебейбиз. Анткени ал жакта да жакшы мындай иштеген адамдар бар. Бул жактан бир айтчу сөз калыстардан күнөөлөр кетти жана оюнчулардан мүмкүн мындай машыктыруучулардан күнөөлөр кетти да. Биз азыркы күндө Көкпар Федерациясы менен кызматташышка даярбыз. Бүгүн расмий түрдө Казакстанда биз 1 ноябрга Ысык-Көл жергесине чакыруу жөнөттүк. Мындай айтканда биримдик кубогун өткөрөлүк. Ошол көчмөндөр оюнунда ойногон Кыргызстан курама командасы менен Көккөл менен Көкпарды 1 ноябрга Ысык-Көл жергесине чакыруу бердик. Кудай буюрса биз бул жөн эле айтканда оюн спорт болгондон кийин бул жерде эки элдин ортосунда ар кандай туура эмес ой пикирлер болбосун. Биз ынтымакты бириктирип, бул максатыбыз дүйнөгө таанылуу максат болгондон кийин өзүбүздүн мындай жеке амбицияларыбыздын баарын сыртка таштап, биз эки элдин ынтымагы үчүн баардык кадамдарга барууга даярбыз да. Ошондуктан дагы орг маселелери боюнча көчмөндөр оюнун өткөргөндө казак тарап бизге жакшы условиялар кылып берди. Балдардын жатаканасын, тамак ашын, аттардын конюшняларын мындай жогорку деңгээлде өткөрүшүн жаңылбайбыз. Биз ошондой эле бул жактан Кыргызстан курама командасы даярдык көргөндө өзүңүздөр билесиздер, бул Көкбөр оюну өтө финансылык каражатты талап кылган оюн. Бул жактан бир эле Кыргызстан курама командасы эмес, бөлөк мамлекеттерди дагы алып барыш, жада калса Кыргызстандан суусунан бери алып бардык. Аттардын чете турган суусунан бери. Ошонун баарын каржылап жардам берген биз бүгүнкү күндө президентибиз Садыр Нуркожоевичке ыраазычылык билгизебиз.